Рахмат, урматтуу төрага, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, саламатсыздар, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, урматтуу Акылбек Үсөнбекович, сиздин эми отчетуңуз жакшы, маңыздуу болду. Көп биздин суроолорго чекит койду, ошондо көп суроолор пайда болду десек болот. Бирок акыркы жылдарын өлкөбүздүн жетекчилери тарабынан, сиздер тарабынан, өкмөт мүчөлөрү, сиздин орун басарыңыз тарабынан абдан укук коргоо күч органдарынын материалдык базасын чыңдоо боюнча жакшы иштерди алып барып жатат. Бул үчүн мен ушул кызматта укук коргоо органдарында көп жыл иштедим, ичинен билем, ошон үчүн мен ыраазычылык билдиремин. Мына Камчыбек Кыдыршаевич да өзү да келип калды, айтсак болот, чындыгында абдан жакшы алып барып атасыз. Жума сайын көрүп атабыз, материал техниканы чыңдоо боюнча өзүңүз барып, жакшы иштерди айтып, келечекте багыт берип атасыз. Бул жаш кызматкерлерге бул жакшы нерсе. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Мына Акылбек Үсөнбекович, ички иштер министрин да мактап кеттиңиз, чет жакка барып атат, көп жакшы иштерди алып жүргүзүп атат депчи. Мына урматтуу Улан Момуканович отурат деп чыгып кетиптир. Мен Камчыбек Кыдыршаевич иштериңизге ийгилик каалайм. Мына уюшулган кылмыш топтор боюнча жакшы алып барып атасыздар. Мына биз эми мурункуларды жана өзүбүздү жамандабайбыз, бирок жакшы алып барып атасыздар абдан. Бул үчүн биз баардыгыбыз рахмат айтышыбыз керек, жана улантыңыздар. Ошол эле мезгилде урматтуу Акылбек Үсөнбекович, мына бул укук коргоо күч органдарынын ардагерлери, мына бүгүнкү күндө да чоң саясий иш-чара жүрүп жатканда алар формаларын кийеби, кийбейби катышып жатышат да, мына коомдук тартипти сактоогочу. Бирок ошол мезгилде алардын мына пенсиясы көтөрүлбөй жатат. Ушул боюнча эмне дейсиз? Бирок мен угуп жатам, азыр жумушчу топ түзүлүптүр, иш алып барыптыр. Бул жакшы нерсе, бирок сиз менен бизди бүгүн угуп жатышат ардагерлер. Ошол эле мезгилде укук коргоо органдарынын айлык баянасын мына биз эми 3 жылда карап атпайбызбы? 24, 25, 26 канча суммага көтөрөсүздөр? Урматтуу Чүйүн Абдуллаевич, былтыр да айттым элем, быйыл да айтып атам. Ардагерлерибиздин саны азыркы иштеп аткан кызматкерлерден барабар болуп, эмдиги жыл ашат. Ошондуктан жана жумушчу топту түзүп алып, ушул проблеманы кантип чечебиз, ошонун үстүндө иштеп атабыз да. Бул эми желке эле биздин эле проблема эмес. Бул ошо Советтер Союзунан ураган өлкөлөрдүн проблемаларынын чоңу болуп атат. Мен азыр даяр жообум жок да. Бул жаман нерсе да, даяр жообуңуз жоктугу. Сиз эми абдан бул тармак боюнча жакшы тажрыйбалуу адиссиз. Бирок Акылбек Үсөнбекович айтыш керек болчу да, бүгүнкү күндө мына 3 жылда мынанча сумма көтөрүлөт депчи. Эми күтүп атпайбыз сиз менен биздичи. Мына башка пенсия алгандар пенсиясы көбөйүп атат да, бул жакшы да. Мына биз элдер менен жолугушуп келдик, алар айтып атат, рахмат деп, мына 500 сом кошулду, мынча кошулду депчи. Алар ыраазычылык айтып атат, мына президентке, мына өкмөткө, сиздерге, өкмөт мүчөлөрүнөчү. Бирок ошол эле мезгилде мына погончондорго биз сиздер жакшы көңүл бурсаңыздар, мына айтып атпайсызбы, мынанча триллионго жеткирдим деп. Бул бирден бир ушу погончондордун бул салымы. Булардын ийгиликтери, жетишкендиктери, стабилдик болбосо бизнес алдыга жылбайт, налог төлөнбөйт. Ошон үчүн мен суранып кетем, жанагы сиздер түзгөн жумушчу топ бул жакшы.